Жаңы киргендер тапшырма аткарыш бир аз кыйын болуп атабы, кандай болуп атат? Скриншоттор менен жооп берип үйрөтүп деле атам. Бирок негедир ооба деп коюп эле эртеси күнү кайра эле ошол суроолор берилип атат да. Биринчи бул жерге киребиз, задание для новичков деген жерге. Ушул жерге кирип, бул жерден биз на завершить деген басыш керек. Могу завершить деген сары болуп жанып турат. Ушуну басабыз. Мынандай задание аткарып баары окей болгондо мындай болуп калат. Бооз болуп калат. Басылганга мүмкүн эмес болуп калат да. Ошондо туура аткарган болосуздар. Азыр сарыны басабыз завершитти. Эми бул жерден азыр бир аз күтөбүз. Задание сразу эле чыгып кетпейт бул жерде. Мында бир видеону толук менен көрөсүздөр, анан задание чыга баштайт да. VIP 0 деле, VIP алгандар деле баарын эле бирдей ушундай жасалат. Мына бизге азыр мына жерде 6 секунддук видео чыгыш керек. Бирок эч нерсе чыга элек, күтөбүз. Бул жерде X'ти басып койсоңуздар болот, кааласаңыздар. Анан бир аз күтөбүз. Видео до конца болуп кеткичекти күтөбүз. Мынакей задание до конца болду. Видео до конца болду. Эми мына чыкты. Ушул жерде мына получить деген басасыздар. Получено болду. VIP 1 тарифтер болду. Бир эле получить деген басасыздар. VIP 0 дегендерим. Ал эми VIP тарифин алгандар, $20, $50, $150, $500 салып алгандар бул жерге көңүл бурасыздар. Мына доступно 4,5 деп турабы, или 1,5 деп турабы, тарифиңиздерге жараша. Ушунча болгуча могул жерибиз 4,5 болгуча кийинки видеого өткөрүп, мына получитти басабыз. Мына получитти басабыз. Азыр 0,3 болчу, 0,6 болуп калды мына. 4,5 болгуча ушинтип кийинки видеолорго өткөрүп получитти басып турабыз. Мына получить. Болду, видеону толук көрүштүн кереги жок. 6 секунд бүтүп получить деген кнопка пайда болсо эле басып коюп задание аткара беребиз. Мынакей достор, акыркы заданияны дагы аткардым. 4,5 болду. Бул жагыбыз теңдешти. Эми главныйга чыгабыз. Кайрадан задание для новичков дегенди басып, но сегодняшние данные дегенди басабыз. Мына басканда бизге мындай бооз болуп калды. Кайра баса турсак басылбай турган кнопка болуп калды. Ошондо биз туура аткарган болобуз. Эми акчаңыздар каяктан көрүнөт? Мына профилге киресиздер. Бул жерге киргенден кийин мына активы деп турат. Ушуну басасыздар. Андан кийин бул жерге түшөт. Сиздерге монета түрүндө болот. Биринчи монета түрүндө болот. Ушул монетаны USDT'га алмаштырыш керек. Ошондо анан бул жерге USDT түрүндө көрсөтүлөт. USDT'га алмаштырыш үчүн биз мына чагылганга киребиз. Чагылганга киргенден кийин мына продать деген жерге киребиз. Анан бизде канча доступный монета бар болсо ошону бул жерге жазабыз. Мисалы 15.05.49. Андан кийин продайтты басабыз. $24 болот экен. Подтвердить кылабыз муну. Подтвердить кылабыз. Эми кайрадан бул активы деген жерге кирсек, мына 0 болуп калды да, буяка доллар түрүндө кошулду үстүнө. Доллардын үстүн бассак, мына азыркы обмен жасаган $24. Бул болсо менин зарплатам, бул болсо алган бонустарым ушул жерде бүт баардыгы көрсөтүлүп турат. Эми ушул эле жерден акча чыгарыш үчүн мына выводду басабыз. Андан кийин бул жерде все дегенди басып вывод жасай беребиз.